Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'alaga çeksiz maqtoolor, Peygamberibizga salam salavаттардан кейін, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала ар бир таштаган кадамыңыздарга соопторду эселеп берген болгон болсун. Бүгүнкү кылган ибадаттарыңыздарды, Алла Таала окуган жума намазыбызды, бүгүнкү кылган дуаларыбызды Алла Таалам кабыл кылган болгон болсун. Бүгүн биз Кудай буйрса сиздер менен биргеликте ырыскы жөнүндө учкай бир кеп кылсак деп чечтик. Ырыскы дегенде көпчүлүгүбүз дароо эле жеген тамагыбызды, байлыкты, мал мүлктү, үйдү, жайды, анан кийин минген унааны ушул байлыкка гана көз жүгүтөбүз. Ооба, бул байлык, бийлик, булардын баары ырыскынын бир бөлүгү негизи. Бирок ырыскы дегенде ырыскы кенен маанини өз ичине камтыган терең сөз. Ошондуктан бизге ырыскыбыздын кенен болушу үчүн пайгамбарыбыздын осуяттары, Алла Тааланын бизге берген осуяттары бар. Ырыскыбыз кенен болуш үчүн. Ырыскы деген сөзгө алдын ала биз бир аныктама киргизип койсок. Ырыскы деген сөз бул адам баласынын ден соолугу, бул эң чоң ырыскы. Мал, байлык, бийлик бул дагы ырыскы. Элдер сен жөнүндө жакшы сөз кылуусу, сен жөнүндө жакшы ойдо болуусу бул дагы бир ырыскы. Эң чоң неаматтардын бири балким бул болсо керек. Эл астында, Кудай астында, эл астында, тууган уруң астында абыройуң таза, сен жөнүндө жакшы гана сөз сүйлөнгөн балким неаматтардын чоң болсо керек. Бизге берилген балдар, кыздар бул дагы ырыскы. Жакшы аял бул ырыскы. Жакшы жолдош бул ырыскы. Адам баласынын жүрөгүндөгү тынчтык бул ырыскы. Демек, ырыскы деген сөз мааниси терең, биздеги Кудай Таала берген неаматтардын баары бизге эмне деп эсептелинет? Бизге берилген ырыскы деп эсептелинет. Көпчүлүгүбүз ушул жашоодо кыйналганыбыз боюнча, ырыскыбыз тар болгону боюнча, жашообузда бир береке болбогону жөнүндө даттанабыз. Көп акча табасыз, көп байлык табасыз, бирок эмне жок? Береке жок, ийгилик жок. Ырыскыңыз тарагандан тарып баратканы жөнүндө көп даттанабыз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бизге ушул даттан айрылуу үчүн Kur'an-ı Kerim'de فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge eğer de fakultu, men sizlerge ayttım, istagfiru, Kudaydan geçirim suragıla, Kudaydan geçirim suragıla, Kudaydan jardam suragıla, Allah Teala geçirүүчү ырайымдуу боорикер зат. Эгер де Алла Тааладан кечирим сурасаңар, истигфарды көп айткан болсоңор, Алла Таала силерге асмандан жамгырларды жиберет. Силерге Алла Таала байлык жиберет, байлык берет, байлыгыңарга береке берет деп айтты. Адам баласы биз пенде күнөөкөрбүз. Канчалык намаз окубасак дагы, канчалык мен таква мусулманмын десек дагы пендебиз. Көп кемчилигибиз бар. Көп ката кетиребиз. Билебиз, кээде билип, кээде билбей да ката кетиребиз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз пайгамбар болуп туруп күн сайын 100 жол истигфар айтат экен. Пайгамбар болуп туруп күндө 100 жолу астагфирулла. О, жараткан менин күнөөлөрүмдү кечире көр. О, жараткан менин кемчилигимди кечире көр деп
пайгамбар 100ден ашык кечирим сурайт экен. Эгерде ырыскыңыз кенен болсун десеңиз, эгерде жашооңузда береке болсун десеңиз, анда истигфарды көбөйтүшүңүз керек. Алла Таала о жараткан өзүң кечире көр. Эгерде ырыскыңыздын кенен болушун кааласаңыз, анда тооба кылышыбыз керек. Истигфарды, кечирим суроону, тообаны биз көбөйтүшүбүз керек. Жараткандан күн сайын кечирим сурашыбыз керек. Биз күн сайын күнөө билбей күнөө кылып коебуз. Майда бурак күнөө жөн эле кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир намаздан кийин дагы истигфар айтканда, ар бир дуадан кийин истигфар айтканда, ар бир дуанын алдында истигфар айтканды буйрду пайгамбар. Алла Таала тооба кылган пендесин жакшы көрөт. Алла Таала истигфар айткан пендесин жакшы көрөт. Эгерде дуаңыз кабыл болбой атса, чын жүрөктөн тооба кылып, чын жүрөктөн Кудайга кайрылып, чын жүрөктөн кечирим сурап, о жараткан кечире көр, о жараткан тооба кылдым, о жараткан менин билип билбей кылган күнөөлөрүмдү кечире көр десеңиз, дуанын астында, дуанын кабыл болушунун бир себеби дуанын астында Кудай Таалага истигфар айтуу. Дуанын астында жаратканга дуа кылуу. Демек, эң биринчи кадам биздин ырыскыбызда кенен болуш үчүн, жашообузда береке болуш үчүн, балдарыбызда, бийлигибизде, жүрүшүбүздө, турушубузда, үй бүлөбүздө береке болуш үчүн эң биринчи биз истигфар менен байланышыбыз керек. Күн сайын бизде истигфар болуш керек. Ырыскынын дагы кенен болушунун дагы бир себептеринин бири бул такыбалык. Адам баласы такыба болсо, Алла Таала аны күтүлбөгөн жерден ырыскы берет. Эгерде жаратканга чын жүрөктөн корккон болсо, Алла Таала ага күтүлбөгөн жерден ырыскы берет. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва яттакиллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб." Ва яттакиллах, кимде ким жараткандан корккон болсо, кимде ким Кудайдан корккон болсо, кимде ким Алла Тааладан корккон болсо, ал ушунчалык кыйын абалга келгенде, ушунчалык туңгуйга капталган жерде Алла Таала аны куткарып чыгат. Оярзуқу мин хайсу ла яхтасиб. Ал ойлобогон жерден Алла Таалага ырыскы берип коет деди. Эгерде ырыскыбыз кенен болсун десек, биз такыбалыбызга күн сайын биз адам болуп жашап атабызбы? Ушул нерсени биз өзүбүздөн сурашыбыз керек. Такыбалык деген Кудайдан коркуп жашоо. Күн сайын өзүн өзү тарбиялоо. Мен Кудайдан коркуп жатамбы? Мен намазымды окуп жатамбы? Мен үй бүлөмө татыктуу мамиле кылып жатамбы? Мен ата-энеме татыктуу мамиле кылып жатамбы? Мен Кудайдын айтканын кылып жатамбы? Ушунчалык күн узун, түн узун болуп атат. Кудай Таала мага ушунчалык жакшылыкты берди. Мен Кудай Таага шүгүр келтирип бир жакшылык кылып атамбы? Колумда жокко кайрымдуулук кылып жатамбы? Биз өзүбүзгө өзүбүз суроо узатышыбыз керек. Эгерде адам такыба болгон болсо, Алла Таала ага күтүлбөгөн жерден ырыскы берет. Ырыскынын дагы кенен болушунун дагы бир бөлүгү бул адам тобокел кылыш керек. Эгерде ийгиликке жетем десеңиз, эгерде жакшылыкка жетем десеңиз, ар бир иште Кудай Таалага тобокел кылыш керек. Кыргыздар ойчул ойлонго чейин тобокелчинин иши бүтүптүр дейт. Кудай Таалага тобокел кылып бардык иште адам эрктүү болуш керек. Бир ишти баштадыңбы, аягына чыгарышың керек. Бир ишти кылам дедиңби, азыр бүгүн мынакей, бүгүн ырыскынын, берекенин бир ачкычтары жөнүндө сөз кылып атабыз. Азыр мен билем, арабызда көпчүлүгүбүз астагфирулла, бүгүндөн баштап истигфар айтам, бүгүндөн баштап тооба кылам, бүгүндөн баштап мен таква болом деп айтып атабыз. Ошону баштаганга тобокел кылыш керек да, эрк керек. Бүгүндөн баштап мына Кудай буйрса мен бүгүн күн сайын 100 жолдон истигфар айтам. Кудай буйрса мен бүгүндөн баштап таква болом. Кудай буйрса бүгүндөн баштап мен 5 убак намаз окуйм. Кудай буйрса мен бүгүн жумадан чыгып туруп ата-энем менен байланышам, Аллах болум сурайм. Кудай буйрса мен бүгүн баштайм деп тобокелди Кудай Таалага тапшырып бүгүн башташыбыз керек. Кээде жакшылык кылганга, кайрымдуулук кылганга колубуз узабай калат. Анткени коркокпуз. Берсек кадимкидей азайып кетет деп коркобуз. Тобокел кыл. Кудай үчүн, Алла үчүн берсең, Алла Таала сага эселеп берет. Тобокел кылышыбыз керек. Бардык иште Алла Таалага тобокел кылып,
ишти башташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде силер Алла Таалага чындап тобокел кылганыңарда, Алла Таала силерди чымчык эрте менен курсагы аш чыгып, кечинде курсага кампайып тоюп келгендей силердин курсагыңар тойгузуп коет деди. Эгерде биз чымчыктай аракет кылып, чымчык сыяктуу болуп, тынбай талыкпай аракетти кылып Кудай Таалага тобокел кылсак, Алла Таала биздин рызкыбызды кеңейтет. Алла Таала биздин жашообузга береке берет. Ошондуктан тобокел бул адамдын ийгиликке жетүү үчүн эң негизги фактор бул ошол адам баласы тобокел кылыш керек. Эгерде ырыскыңыз кенен, үй бүлөңүздө береке, байлыгыңызда береке болсун десеңиз, тууган урук менен карым катнаш кылыңыз. Ата-энеңиз менен, балдарыңыз менен, алыс жууган туугандарыңыз менен, таякелериңиз менен, бөлөлөрүңүз менен, жакын туугандарыңыз менен карым катнаш кылыңыз, ырыскыңыз кеңейет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгерде кимде ким өмүрү узун болуусун кааласа, жашоосуна береке келүүсүн кааласа, өмүрү узун болуусун кааласа, ал адам тууган уругу менен карым катнаш кылсын деди. Тууган уругу менен карым катнаш кылган болсо, ал адамдын өмүрү узун болот, жашоосунда береке болот. Башка бир хадисте: кимде ким өмүрү узун болуусун кааласа, жашоосунда береке болуусун кааласа, эли жери мамлекети өнүгүп өсүүсүн кааласа, ал адам тууган уругу менен карым катнаш кылсын деп айтты. Карым катнаштык тууган урук менен, жакындары менен бир дасторконго чогулуп карым катнаштык кылуу, бул сизди менен менин өмүрүмдү узартат. Сиз менен менин жашоомо береке берет. Адамдын эң чоң адамдык сыпаты бул туугандык, бир туугандык сыпат. Тууган уругу менен карым катнаш кылыш. Кээде кара дүйнөнүн, кара курсактын аркасынан жүрүп ата-энебизди унутабыз. Кээде туугандарыбызды унутабыз. Жакын жүргөн, качанда байлыкка ушунчалык баш отубуз менен киргенде ата-энебизди, туугандарыбызды унутуп коюп, жок дегенде телефон менен байланышканга убакыт таба албайбыз. Башка нерсеге Facebook'ta 1 saat 2 saat отурганга убакыт табылат. YouTube'da башка нерсени көргөнгө убакыт табылат. Башка соц тармактарда отурганга убакыт табылат да, тууганы менен, ата-энеси менен, агасы менен, бир тууганы менен, эжеси менен, таяжеси менен, таякеси менен байланышканга, ал акыбалын сурап койгонго, больницага барып ал акыбалын сурап койгонго убакыты жок. Достору менен шан шөкөткө, тияка бияка барып ойноп күлгөнгө убакыт табылат да, туугандарын бир жерге чогултуп, ак дасторконго чогултканга убакыт табылбайт. Ойногонго, күлгөнгө, тияка бияка басканга тыйын тыпыр табылат да, ата-энесин, туугандарын ак дасторконун үстүнө чогултуп, ошол жерде бир бакытка бөлөнүүгө убакыт табылбайт. Эмнеге? Эгерде убактыңыз, эгерде өмүрүңүздүн узун болуусун кааласаңыз, эгерде жашооңузда береке болуусун кааласаңыз, эгерде байлыгыңызда береке болуусун кааласаңыз, анда бүгүндөн баштап тууган урук менен карым катнаш кылалы. Жок дегенде телефон менен, бүгүнкү заман өнүккөн мезгилде жок дегенде телефон менен, WhatsApp деген нерсе чыкты. Жок дегенде WhatsApp менен кандай стаяке, кандай сата, кандай сапа, абалыңыз жакшыбы деп койсоңуз, тууган уругуңуздун сүйүнүшү көккө жетет. Мен кепилдик берем. Ырыскынын кенен болуусунун дагы бир себеби бул намаз. Намаз окусаңыз, ырыскыңыз кеңейет. Өзгөчө таңкы намаз, өзгөчө духа намазы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бурика фи уммати фи букуриха." Менин үммөтүмө эрте мененки убакытта береке берилди дейт. Көп адамдар бул нерсеге кайдыгер карайт. Эрте мененки убакытка, менин үммөтүмдүн эрте мененки убакытына береке берилди дейт. Багымдаттан кийин китеп окусаңыз, багымдаттан кийин жумуш кылсаңыз, багымдаттан кийин бизнес кылсаңыз, багымдаттан кийин кайсы бир ишти кылбаңыз, ишиңизде береке болот. Бул факт. Жашообузду көрүп эле жүрөбүз. Эрте менен туруп жумуш кылсаңыз, жумушуңузда береке. Эрте менен туруп китеп окусаңыз, жакшы түшүнөсүз. Эс тутумуңуз жайында. Эрте менен бардык жери жайында. Эрте менен намазга турбаган, эрте менен намазга, эрте мененки намазга кайдыгер караган,
солату духа намазына, чашке намазына, духа намазына кайдыгери караган адамдардын жүзүн карасаңыз, жүзүндө ар дайым кайгыруу. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде ким намазга турбастан уктап, күн чыкканга чейин уктаган болсо, ал адам хабисин нафс болуп ойгонот деди. Ал адамдын жүрөгүндө тынч жок, береке жок, жүрөгүндө кысылып ойгонот деди. Жашообузда ушундай. Сиз эгерде менин сөзүмдү ынанбасаңыз, эртең менен баамдатка туруңуз да, баамдаттан кийин китеп окуңуз. Кандай жүрөгүңүздө тынчтык табат экенсиз? Эгерде жашоо жүзүндө аткарып көрөм десеңиз, баамдаттан алдын жарым саат туруп, саат 5-те туруп, жарым саат, 1 саат Кудайга, "О Раббим, мени кечире көр, о Раббим, бала чакамды кечире көр, береке бере көр жашоомо" деп дуа кылсаңыз, ошол күнү жашооңуз кандай өтөт экен? Жүрөгүңүздө тынчтык, бейпиллик, рахат, бакыт баары ошондо сезесиз. А эгерде баамдат намазына турбасак, эгерде уйку менен гана өткөзсөк, хабисин нафс, адам баласы кайгыруу менен гана өткөзөт. Эгерде ырыскыңыз кенен болушун кааласаңыз, эгерде жашооңузда береке болушун кааласаңыз, эгерде жумушуңузда береке болушун кааласаңыз, анда келиңиздер эрте мененки намазга көңүл буралык. Келиңиздер түнкү намазга, тахажжуд намазга көңүл буралык. Келиңиздер чашке намазына, духа намазына көңүл буралык. 2 рекет гана. Көп убактыңызды албайт, 5 минут гана убакыт алат. Жаратканга жалбарыңыз, жүрөгүңүздө кандай бейпилдикти, кандай бактылуулук табасыз, сөз менен балким айтып жеткире албайсыз. Ырыскынын кенен болушунун дагы бир себептеринин бири көп дуа кылуу. Жаратканга көп дуа кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртели кеч ар дайым дуа кылат эле. О жараткан, мени Аллахумма инни аузу бика минал касал. О жараткан, мени жалкоолуктан сактай көргүн. О жараткан, мени карыз болуудан сактай көргүн. О жараткан, мени жамандыктан сактай көргүн. О жараткан, мени жаман өлүмдөн сактай көргүн. О жараткан, мага пайдалуу илим бергин. О жараткан, мага адал ырыскы бергин. О жараткан, арамыңды менден алыс кыл, адал ырыскы бергин деп пайгамбарыбыз эртели кеч дуа кылчу. Дуа кылсак жараткан сүйүнөт. Пендеден сурасаңыз, пенде жаман көрөт. А жараткандан сурабасаңыз жаман көрөт. Кудай Тааладан дайым сурашыбыз керек. Дуаны көбөйтүшүбүз керек. Жүргөн жерибизде, олтурган жерибизде дуаны көбөйтүшүбүз керек. Жаратканга кайрылуу көбөйтүшүбүз керек. О жараткан, күнөөлөрдүн кечире көр. О жараткан, жашоомо береке бер. О жараткан, байлыгыма береке бер. О жараткан, менин илимиме береке бер. О жараткан, менин ыйманыма береке бер деп жаратканга күн сайын дуа кылышыбыз керек. Ырыскыңыздын дагы кенен болушунун дагы бир себептеринин бири Аллах Таалага шүгүр алуу. Жашооңузга, Кудай Таала сизге берген ден соолукка, Кудай Таала сизге берген бала чакага, Кудай Таалага сизге берген байлыкка, абройго биз шүгүр кылышыбыз керек. Биз кээде өзүбүздөгү көптөгөн байлыктарды көрбөйбүз да, болбогон нерсе үчүн кайгырып, капа болуп жүрөбүз. Ден соолугуңуз, 6 саныңыз аман, бул чоң бакыт. Кудай Таала сизге ден соолукту берди. Кудай Таала сизге баланы берди. Кудай Таала сизге татынакай аялды берди. Кудай Таала бизге көп жакшылыктарды берди. Бирок болбогон нерсе үчүн кайгырып, Кудай Таалага наразы болобуз. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде Кудай Таалага шүгүр кылсаңар, эгер Кудай Таалага ыраазычылыгыңарды билдирсеңер, Кудай Таалага көп шүгүр айтсаңар, ла азиданнакум, силерге көбөйтүп берем деп айтты. О жараткан, ушунчалыгына шүгүр. Ушунчалыгына ыраазы болсоңуз, жараткан сизге көбөйтүп берет. Байлыгыңызды, бийлигиңизди, ден соолугуңузду, балдарыңызды Кудайга шүгүр, ушунчалыгына шүгүр десеңиз, Кудай Таала сизге көбөйтүп берет. Ырыскынын кенен болушунун дагы себептеринин бири адам баласы кайрымдуу болуу, садака берүү, кайрымдуу болуу. Кайрымдуу болсоңуз, Кудай Таала сизге берет. Алла Таала айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма нақаса садақату мин мал." Садака берүү менен эч качан мал мүлк азайган эмес дейт.
адам кичикпейлүү болуу менен адамдын аброю төгүлгөн эмес, тескерисинче анын даражасы көтөрүлөт деп айтты. Садака берүү бул биздин жашообузга береке берет. Биз жашообузда, мен ойлойм, бул жерде отургандардын көпчүлүгүндө бизде көп бакыт, көп нерсе бар, бирок көп нерсени көрбөй жүрөбүз. Мен жакында эле Ислам университетинин балдары менен кыздары менен бир кайрымдуулук иш-чарага чыктым. Ошол жердеги студенттер аз болсо да, биз студент өзү муктаж, бирок ошондой болсо да кайрымдуулук кылалы дегеним, бирге балдар менен чыктым. Мен ойлогом, адамдар муктаж адамдар бар экенин билем. Бирок Кыргыз бүгүнкү күндө ушунчалык муктаж адамдардын бар экендигине мен көзүм менен көргөндө гана инандым. Ушундай кыштын суук күнүндө 6-7 баласы менен жетим, жесир, үйү, жактыканасы, малканадан айырма жок, үстүнөн суу өтөт, кийим кече деген жок, эптеп жашоосун өткөзүп аткан адамдар бар экен. Бирок менин дагы бир таң калган жерим, ошол аялы менен сүйлөшсөм, Кудайга шүгүр дейт. Мен ушунчалыгына Кудайга шүгүр келтирем дейт. Жашоомо ыраазымын дейт. Балдарым аман дейт. Мектептен балким кеч калды, балким кийими жок, балким үшүп атабыз. Бирок ушунчалыгына Кудайга шүгүр. Мен тагдырыма наразы эмесмин, ыраазымын дейт. Балдарым ушул жерде. Балдарым жанында. Балдарым мага аз калды деп айтып атат. Балдарым 14-15-ке чыгып калтыр балдары, аз калды. Кудай буйруса, апа чоңоюп калдык, сиз кайрымдуулук кыласыз, көрөсүз. Биз сизге шарт түзүп беребиз деп балдарым айтып атат. Мен жашоомо эч кандай нараазычылыгым жок дейт. Биз менен сизде ден соолугубуз чым, балдарыбыздын окуп атат мектепте, байлыгыбыз бар, акчабыз бар, курсагыбыз ток, үстүбүздөн суу өтө элек, үшүй элекпиз, муздай элекпиз, тоңой элекпиз, бирок жашообузга нараазыбыз. Неге мындай? Неге мындай болуп калды? Болбогон нерсе үчүн нараазычылыгыбызды билдиребиз. Садака берүү бул адам баласынын өмүрүнө береке берет. Садака берүү сиздин байлыгыңызга береке берет. Садака берүү бул адамдык сыпат. Адам болуп туруп, кантип биз ушунчалык ачка, бир туугандарыбыз ачка, курсак ач, кийгенге кийим таппай, мектепке барганга жол киреси жок, мектепке барганга бут кийими жок олтурса, кантип сиз менен мен курсагым ток бул жерде олтурабыз? Эгерде жашооңузда береке болсун десеңиз, кайрымдуулук кылалык. Жардамга муктаж адамдар толтура. Ойгонолук, ойлонолук. Балким жакын туугандарыбыз бар. Бериңиз, Кудай Таала көбөйтүп берет. Чыгарыңыз, курбандык кылып үйрөнүңүз. Алла үчүн, жараткан үчүн ушу бир туугандарыбызга, колунда жокторго, муктаждарга, жетимдерге, жесирлерге, карызга батып кеткендерге келиңиздер жардам берелик. Эгерде мен ойлойм ушул мечитте эле биз ойгонгон болсок, жакшылык кылалы деп. Мен ойлойм ушул бир райондогу кайрымдуулукка муктаж адамдар байып калат. Эгерде ушул жерде отурган адамдар гана, эгерде зекетибизди чыгарып кичине ойгонуп, элибизди, жерибизди ойлосок, мен ойлойм көп адамдар бутуна туруп калат. Ошон үчүн эгерде элибизди ойлосок, эгерде жерибизди ойлосок, эгерде өзүбүздүн мал мүлкүбүздө береке болушун кааласак, эгерде ырыскыбызга береке болушун кааласак, ырыскыбыздын кенейишин кааласак, келиңиздер кайрымдуулук иш-чарасына катышалык. Келиңиздер колунда жокторго, жетимдерге, жесимдерге жардам берелик. Алыстан издебең. Колу коңшуңуздан чыгат, жакындарыңыздан чыгат, туугандарыңыздан чыгат ушундай муктаж адамдар. Кайрымдуулук кылалык. Ырыскынын кенен болушунун дагы бир себептеринин бири бул жакшы аял. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, 3 нерседе береке болот деп айтты. Биринчиси, имраатын салиха, эгерде үй бүлөңүз, үй бүлөлүк жарыңыз, аялыңыз салиха болсо, ал жерде эмне болот деди? Береке болот деди. Экинчиси, кенен турак жайда, кээ-бир турак жайда, кенен турак жайыңыз кенен болсо, ошол жерде береке болот деди. Үчүнчүсү, жакшы унаада, жакшы улоодо деп айтты. Кээ-бир унааларда береке бар. Жашооңузга береке тартуулайт. Сизди жолдо калтырбайт. Ак жолтой унаалар бар. Ак жолтой улоолор бар. Пайгамбарыбыз ошентип айтты.
3 нерседе береке бар, ошолордун бирөөсү солиха аял. Солиха аялыңыз барбы? Жаратканга көп дуа кылыңыз, шүгүр кылыңыз. Андан кийин убакыт бүтүп калыптыр, акыркы 1-2 нерсе калды, токтолуп коелук. Садака өзүнчө келди. Бул жерде дагы ырыскынын кенен болуусу ошо кедей кембагалдарга жардам көрсөтүү. Кедей кембагалдарга колуңузду сунуу. Сиз менен мен ыргыты бергенге мусорго таштай турган кийимдерибиз кимдир бирөөлөр үчүн жаңы кийим. Кимдир бирөөлөр үчүн ал ошол кийимди берсеңиз, ал чоң бакытка билинет. Ойлобоңуздар, ушунчалык муктаж адамдар бар экен. Ушунчалык муктаж. Сөз менен балким, калемибиз балким жеткире албайт. Ушунчалык муктаж. Айлана чөйрөдөгү тууган урук, коло коңшуларга жакшылык кылууну унутпайлык. Сөздүн акырында дагы бир ошо рызкыңыздын кенен болуусу бул мамиледе чынчыл болуу. Соода сатыкта чынчыл болуу. Бири-бирибиз менен мамиле кылганда чынчыл болуу. Тууган урук менен мамиле кылганда чынчыл болуу. Убадада туруу. Кылам дедикпи, кыла турган болуу. Чынчыл болуу дагы биздин жашообузга береке тартуулайт экен. Кудай буйрса, ушу бир нече ырыскыбыздын кенен болуучу нерселерине токтолдук. Кудай буйрса, мен ойлойм, ушул жумадан чыгып көпчүлүгүнө биз көпчүлүгүбүз эмес, балким баарыбыз ишке ашырганга аракет кылабыз. Ошондой эмеспи? Алла Таала баарыбызга өмүрүбүзгө береке берген болсун, ырыскыбызды кенен кылган болсун.